Tevrat'ta, Zabur, İncil'de akır zamanının paygamberi kurmalı şaharda uşul yerde oturup taşat degen eken. Bul kurmalı şahar. Bul Madina-i Munavvara'nın alımlar 94 atın sanaydı. Bir at emez, 94 atı. Yasrib degende paygamberimiz özgörtüp, bunun manisi kor, çangdagan, topraktalgan degen manide. Bunu alıp durup paygamberimiz yok. Bul Madina-i Munavvara, nurlangan şahar dep atın özgörtüp at koygan. Oşodan beri 1400 mınake 44 yıl oldu paygamberimizin gelgende. Oşodan beri bunun atı Madina-i Munavvara. Başka şaharlar atları tiyakta tursun, paygamberimizin özünün bu yerde yaşaganı, özünün жүргөнü, özünün uşul yerde bütkül alamga İslam tarkatkanı, özünün kıyamat günge çeyin esala turgan jayın Allah Taala uşul yerde tandagаны, ululuğuna, ıyıktığına, fazilettülü, artıkçılık, bağlılığına жетiştүү aşığı menen. Ошондуктан тугандар, жөнөкөй шаар эмес, жүрөгүбүздө курсанчылык болсун. Жүрөгүбүздө адеп болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинде үндү катуу кыйкырып сүйлөгөн болбойт. Тапчкаларды узактан мынтип ыргытып андай кылган болбойт. Сахабалар ушунчалык өздөрүн адеп менен кармайт эле. Бардыгы себеп Алла субханаху ва таала буйрук берген эле. Силердин үнүңөр пайгамбардын үнүнөн бийик көтөрүлбөсүн деп. Силердин үнүңөр пайгамбар бири-бириңерге кыйкырып сүйлөгөндөй, бири-бириңерди кыйкырып чакыргандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эс алчу жайында андай кылып эс алганына тоскоолдук кылбагыла деген. Hazret Umar radıyallahu anh'ın doğrunda iki kişi gelip Sahih Bukhari'de rivayeti var. Şu biri-birine katı söylep atkanı ki taş menen mындай kıldık kişine gitti. Al vaqtda mına gilem-pilem жоқ öyle de. Unçuk koy kaldı. Sizler qayerdensiңер sen dese, o Taif dep Mekke'den ары şahardan geliptir. Dep Umar halifa olturgan uçurda. Ege de sizler Mekke'den Taif'ten gelibegeniңерде men sizlerdi ekөөңөрдүн жазаңарды берет элем деп. Эмне үчүн үнүңөрдү көтөрүп жүрөт, сүйлөп атасыңар депчи. Кандай болбосун, ушундай бир касиеттүү эң биринчи туугандар ушул жерге келгенибизге Алла Таалага шүгүр кылайлы. Азыр эми бул жердеги кыла турган амалдарыбыз ушул жерден бүткүл ааламга ислам таркаган. Ушул жерден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул мечитинен ушул жерден бүткүл ааламга бардында сахабалар ушул жерден жиберген. Сиздерге, биздерге ислам ушул жерден келген. Ошон үчүн алхамдулилlah кайра келип атабыз. Эртеге кыямат күнү Даджал ушул шаарга кире албайт. Мекке менен Мединага кире албайт. Бүткүл дүйнөгө бара алат, ушул жерге кире албайт. Бул жерде периштелер өзү кооруп турат. Жерге кире албайт. Иса пайгамбар түшөт. Кыяматка жакын түшөт. Ал келет, Даджалды өлтүрөт. Ааламды адилеттүүлүк менен толтурат. Кадимкинде үйлөнгөн эмес эле мурда, эми үйлөнөт. Бала чакалуу болот. Анан дүйнөдөн кадимкидей адам өлүмүндөй ушу өлүм менен өтөт. Анан кийин кыямат күнү пайгамбарыбыз менен чогуу тирилет. Иса пайгамбар, Инжил түшкөн пайгамбар. Бирок Куранды таркатат. Куранга чакырат. Ушундай касиеттүү нурланган Медина шаарына келдик. Мына оң жагыңызда тургандар Жаннатул Бақи деп коет. Жаннатул Бақи пайгамбарыбыздын доорунда ушу көрүстөн эле. Пайгамбарыбыз чыгып зиярат кылып турат эле. Ошол жерге Куран окуп, дуа кылып турат эле, саламдашып турат эле. Ошол жерге пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайлары дагы, бала чакалары да ошол жерге көмүлгөн. Бир Хадиче энебиз Меккеде көмүлгөн, Маймуна энебиз жолдо, Кудай кааласа көрсөтөбүз. Калгандары энелерибиз ушул жерде. Балдары дагы, кыздары Фатима энебиз да ушул жерде. Алардын балдары дагы мисалы Ибрахим да ушул жерде. Башкасы да ушул жерде. Hazret Усман разияллаху анху ушул жерде. Анын пайгамбарыбыз жаткан жерден бери Абу Бакыр Сиддик разияллаху анху, андан кийин Умар разияллаху анху. Булар үчөө бир жерде. Ошон үчүн Кудай кааласа бул жердеги пайгамбарыбыздын атайы зияратына келдик. Сиз кичине сезиңиз, биз бул падышанын же бир байдын зияраты эмес, бул ааламдын сыймыгы. Бүткүл бардыктын, алхамдулилlah Алла субханаху ва таала ушундай бардыктын кубанычы, ааламдын мээрими, бардык адамзаттын мырзасы, Allah'ın en süykümdü insanı, Allah subhanahu wa ta'ala'nın en жақыны қалайқалқының ıyığı, iki dünyanın tacı, takvalardan imamı, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretine geldik.
Бұл зиярат ибадаттардың ең абзели деп айтылады. Ибадаттардың, зияраттың өзі ибадаттардың ең абзели. Алла Таалаға жақын болғанға ең улуу себеп ушул. Бұл жерде қиямат күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның шафааты насип боло турган улуу даражалуу амалдардың бири мына ушу зияратыбыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын зияраты үчүн келдик деп ниетибиз ушундай болсун, биринчи ниет. Экинчиси пайгамбарыбыздын мечитинин зияраты, бул өзүнчө. Пайгамбарыбыздын өзүнүн зияраты, пайгамбарыбыздын мечитинин зияраты ал өзүнчө. Ошон үчүн иншалла экөөнүн тең ниет кылып койгонубуз жакшыраак. Пайгамбарыбызды өзүнчө зиярат кылганды ниет кылып, я Расулалла, мына ушу бүгүн мен келдик биз бул жерге, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Кыргызстанда салават айтсаңыз, атайы периштелер бар, бүткүл дүйнөнү кыдырып жүргөн. Алардын иши салават ташымай. Ким каерде салават айтса, ошонун аты, атасынын атын айтып келип пайгамбарыбызга жеткирет. Периштелер аркылуу Алла субханаху ва жеткирет. Ал эми бул жерде пайгамбарыбыз түздөн түз өзү угат. Өзү соо Алла Тааланын жардамы менен салаватка жооп берет. Ошон үчүн мына жерде алхамдулилlah өтө маанилүү. Силерге кичине сабактан токтоп кетейли. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден тугандар, жараткан Алла өзү пайгамбарыбызга салават жана салам айтат. Периштелери дагы. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхалладина аману саллу алейхи ва саллиму таслима деген аят бар. Шек күмөнсүз Алла Таала өзү бардык периштелери пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават айтат. Юсаллуна салават айтат. Я айюхалладина аману, эй иман келтиргендер деп Алла бизге буйрук берип атат. Саллу алейхи ва саллиму таслима. Силер дагы Мухаммад алейхиссаламга салават айткыла жана салам айткыла дейт. Азыр айтып берем, салават деген кандай болот, салам деген кандай болот. Бирок Алла Тааланын бул буйругу. Алла ушундай буйрук берип, пайгамбарыбыздын бул жерде атын айткан жок. Пайгамбарыбызды Алла Таала наби деп лакабын айтып атат, сыпатын айтып атат. Бул жер деген мындай деген мурунку пайгамбарлардын Алла Таала аты менен атаса, эй Закария, эй Ибрахим, эй Муса, эй Иса. Пайгамбарыбызга кезек келгенде аты менен атаган жок. Я юхар расул. Пайгамбарыбызга Алла Таала я юхан наби. Алла субханаху ва таала мынандай кылып айтып аткан. Кандай болгон чакта дагы тугандар Алла Таалага салам салават ушунчалык жагымдуу экен, сүйкүмдүү экен. Kur'an-ı Kerim'de iman eğlerine Allah Teala hüküm verdi. Buğa koşu özü Allah Teala salavat aytkanı, cana periştelerin salavat aytkanındağı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytıp koydu. Emi biz ümmet katarı, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet katarı bizim moynumuzda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hukukları öte köp. Bizge kılgan jakşılıktın. Tuğuna atağızın akısı var, apağızın akısı var. Müslüman bir tuğandardın akısı var, bardığın akısı var. Бирок эң көп акысы адамзатка Мухаммад алейхиссаламдын акысы. Алланын тарабынан ушунчалык акыйкатты алып келгени, Куранды алып келгени, бизге ушунчалык көп жакшылык кылганы Алладан кийин келе экинчи орунда эң көп жакшылык кылган адам затына Мухаммад Расулулла болот. Ошонун акысы ушунчалык көп. Алымдар айтышат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын укугу өтө көп. 3 укук бар. Ошону аткарсак, Кудай кааласа бардык акысы ушунун ичине кирет. Биринчиси акыйдат, экинчиси итаат, мухаббат, үчүнчүсү итаат. Акыйдат, мухаббат, итаат. Бул үчөөнүн мааниси мындай: пайгамбарыбызга биздин ишенимибиз, пайгамбарыбызга болгон көз карашыбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон иманыбыз, акыйдабыз дурус болсун. Кандай? Ал адам затынан. Пайгамбарыбыз периште, жин эмес, адам затынан. Жана Алла Тааланын жиберген, тандаган элчиси кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жол башчы. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала эң улуу даража маками Махмуд бере турган, васила деген макамды бере турган, эң биринчи шафаат кыла турган, бардык ушу мусулмандарга шафаат кыла турган мынандай улуу зат Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам.
Демек биринчи акысы ушул болот. Экинчиси ишенип коюп эле бул жетиштүү эмес. Пайгамбарыбызды жакшы көрүү бул өзүнчө иман. Пайгамбарыбызды жакшы көрүү бул имандан. Пайгамбарыбызга ишенип, акыйкаттуулугун билип, иман келтирбесе бул жетишсиз. Себеп дегенде Абу Талиб деген пайгамбарыбыздын абасы пайгамбарыбызды билет эле. Өмүрү алдаган эмес. Өмүрү бирөөгө жамандык кылган эмес. Чынчыл, аманаткөй, өтө улуу, бардыгынан артык экенин билет эле. Бирок жүрөгүнөн мухаббат дагы бар эле. İman keltirmedi de. Ne keltirmedi? İman keltirmedi. Üçü bolmayınca mesele çeşilmeydi. Üçü bolmayınca bir daha adam dünya ahirette baktılı bola albaydı. Ahiretten tübölüktü, dozoktan kutula albaydı. Oşun için birincisi bu akidat imanımız. İkincisi muhabbatımız. Jakşı görüyoruz Peygamberimizden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jakşı görüyor bu imandan. Üçüncüsü bu itaat. Peygamberimizin sünnetlerini atkarı. Bizge emneni aytты, oşan atkarayla. Emneni görsetdi, oşan atkarayla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jaşoonun joldamalarını alıp kelgen. Erkekler özünçө, ayaldarga özünçө, baylarga, kembagaldarga özünçö, densolугу barlarga özünçö, oorularga özünçö, padişalarga özünçö, kuldarga özünçö. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın tarafından berekeli, nurlu, baktulu, rayımdуу жашоону өткөрө турган жолун алып келген. Жуунгандын тазалыгынын эң жогорку деңгээли, адилеттүүлүктүн жогорку деңгээлинде, боорукерлик, кечиримдүүлүк, ынтымактын эң жогорку деңгээлинде ушундай жол алып келген. Ошого итаат кылуу, итаат деп коет буну. Акидат, мухаббат, итаат ар бир мусулмандын эки дүйнө бактылуулугуна, эки дүйнөдөгү бактысыздыктан кутулууга ушул себеп. Макулбу? Ошол Алла пайгамбарыбыздын укугунан бири пайгамбарыбызга салават айтуу. Түшүнөсүзбү? Пайгамбарыбыздын укугунан бири некен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу болуп эсептелинет. Бул туугандар, демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават жана салам айтуу Алла Тааланын райымдуулугун, мээримдүүлүгүн тартуу. Пайгамбарыбыздын мухаббатына себепке жетишүү. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам баласы кимди жакшы көрсө, эртеге кыямат күнү ошол менен бирге болот деген. Пайгамбарыбыздын мухаббаты жүрөккө качан келет? Качан пайгамбарыбыздын мухаббаты пайгамбарыбызга көп салават айтсак. Чүнүктүү? Ошон үчүн көп салават айтуу жөнөкөй нерсе эмес. Бир салаватыңыз текке кетпейт. Пайгамбарыбыз айткан: "Ким мага бир салават айтса, Аллага 10 жолу кайтарат" деген саламды. 10 жолу салаватыңызды кайтарат. Алла Таала райымдуулугун жиберет. Жөнөкөй эмес да. Анан кийин эртеги бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким көп салават айтса, сүннөткө Алла Таалам тоофик берет. Пайгамбардын сүннөтүндө тамак жегенге, кийингенге, чечингенге, жуунганга, уктаганга, басканга, турганга бардыгына пайгамбардын сүннөтүнө Алла Таалам тоофик берет. Салаватты көп айткандыктан. Жана кыямат күнү шафаатына себепчи болот. Пайгамбарыбыз өтө буну көп айткан. Ким мага көп салават айтса, ошол эң жакын болот мага деген. Эртеге кыямат күнү пайгамбарыбызга жакын болгонду кааласаңыз, салаватты көп айтыңыз. Мейли, Кыргызстанда деле айтат элек. Бирок пайгамбарыбыздын жанына келип айтпай койсок кандай болду? Бул жакшы болбойт. Ошон үчүн биздин тилибизде нары бери сөздөрдү аз айтып туруп, көбүрөөк салават саламдарды айтып турайлы. Андан соң, мен силерге азыр айткандай, адам баласын бейишке лайыктуу кылып пайгамбарыбызга жакын орундан алып бере турган эң улуу ибадат, эң афзал таат бул пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга салам салават айтуу болот. Алла Таала баарыбызга тоофик берсин туугандар. Эми силерге азыр айтып кеткендей, салават менен саламдыкын. Салават деп нени айтабыз? Салават деп. Салаваттын 3 мааниси бар. Рахмат, экинчиси дуа, үчүнчүсү мадах. Бул дегени салаватты Алла субхана ва тааланын тарабынан боло турган болсо, Алла пайгамбарыбызга салават айтат дегендин мааниси Алла Таала пайгамбарыбызга райымдуулугун түшүрөт, мээримине бөлөйт деген мааниде. Рахматын Алла субхана рахматын жиберет деген сөз болчу. Дуа деген периштелердин тарабынан дуа. Пайгамбарыбыздын даражасы да бийик болсо экен деп периштелер пайгамбарыбызга салават айткандын мааниси ушул.
Пайгамбарыбыздын даражасы бийик болсо экен дейт экен. Жана Мухаммад алейхисаламдын үммөтүнүн күнөөлөрү кечирилсе экен дейт экен периштелер. Ал эми үммөттүн тарабынан дагы бул мадах деген мааниси, бул деген туугандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнүн аркасынан ээрчүү, жакшы көрүү жана чырайлуу сыпаттары, баалуулуктарын мактоо, пайгамбарыбызды даңазалоо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөзүн Алла даңазалап Кур'анда ва иннака ла ала хулукун азим, чындыгында сен эй Мухаммад өтө улуу кулк мүнөздөсүн деп Алла мактаган да. Алла мактагандан кийин биз кимбиз? Пайгамбарыбыз кичпейилдикте имам, тазалыкта имам, жоомарттыкта имам, батырлыкта имам, берешендүүлүктө имам, жүрөгү тазалыкта имам, бардык улуу сыпатта шүгүр болсун, сабыр болсун, каниет болсун, жөнөкөйлүк болсун, уяттуулук болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам заттын имамы. Бардык адамгерчиликтик сыпаттарда эң жогорку деңгээлде Алла таалам тартуулаган, ырологон, ушунчалык улуу касиеттүү. Ошого пайгамбарыбызга биз берде эмне кылып атабыз? Салам салават айтып атабыз. Салаваттын маанисин билип алдык. Демек, Кур'андын бир тафсирине караганда салаваттын мааниси Алла таала жана периштелер пайгамбарыбызга салават айтат деп аткандын мааниси Алла таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды маками махмуд, эртеге ушундай бир макам бар. Дүйнөдө мисалы мындай макам бар. Кыргызстанда не деген орден бар, Шумкарбы? Эң жогорку биздеги. Манас ордени, дагы не деген аты кыскасы эми бир герой деп коелу. Ааламда Нобелевский премия деген бар. Нобелдин премиясына жетиптир деп, жөнөкөй адам жетпейт ал. Мейлиби? Бул ушундай бир макам да, некене? Макам. Эми кыямат күнү адам атадан тартып кыяматка чейин бардык адамдар топтолгондо бир Алланын тарабынан макам берилет. Ошо макамдын аты маками Махмуд дейт. Макталган Алланын тарабынан ушундай улуу, эң улуу даражалуу макам ошо Мухаммад алейхисаламга гана буйрган. Түшүндүңүздөрбү? Алла таала пайгамбарыбызга салават айткандын мааниси ошол макамды Алла таала ата кылат деген сөз да. Ал маками шафаат, пайгамбарыбыз бүткүл адам затка шафаат кылат. Шафаат кылат деген мааниси эмне? Ортого түшүп, проблемаңы чечет деген сөз. Мына биздин сөз менен айтканда. Биз азыр башыбызга бир нерсе болсо ар кимге чалабыз го. Туугандарга, эмнеде мындай болуп кетти, анагы тааныштарды издейбиз го. Эптеп мыналар маселени чечип берсе экен, тигинтип берсе экен деп. Эртеге кыямат күнү түбөлүктүү дозок менен, түбөлүктүү бейиштин алдында адам баласынын бардыгынын проблемасы кантип дозоктон кутулсам, кантип бейишке кирсем деген эң чоң проблема турат. Ата балага, бала ата энеге карабай турган учур турат, бардыгы бири-бирине кажа турган күн турат. Ошол учурда пайгамбарыбыздын шафаатын көрөсүз кандай экен. Пайгамбарыбыз айткан өзү, менин шафаатым үммөтүмдүн чоң күнөөкөрлөрүнө буйрат деген керек болсо. Кичинекейин эмес, чоң күнөөкөрлөрүнө буйрат деген. Пайгамбарыбыз ким мени зиярат кыла турган болсо, кыямат күнү ошого менин шафаатым важип болот деген. Ошон үчүн мына зияратты биз келгенибиз, ниетибиз баятан бери айтып атам. Зиярат деп келип атабыз. Бул зиярат тамаша амал эмес. Улуу ибадат деп атам. Күнөөлөрдү кечиргенге, кыжалатчылыктарды жойгонго, ырыскыга береке, кыямат күнү даража, шафааттын орду мынакей зияратта. Ушу да жашырылган. Сыры дагы, бермети да ушуга жашырылган. Ошон үчүн туугандар, мынакей пайгамбарыбыз демек бул азыркы аятка келсек, инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Ахзаб сүрөсү 56-аятта Алла таала өзү жана периштелердин баары Мухаммад алейхисаламга салават айтат. Салават айтат. Я айюхаллазина аману, иман келтиргендер, силер дагы Мухаммад пайгамбарга салам да айткыла, салават да айткыла деп атат да. Ушуга токтогондо Алла таалага салават айтканы кандай? Бизге окшош саллаллаху алейхи ва саллям деп жок, Алла тааланын салават айтуусу пайгамбарыбызга райымдуулугун берип, маками Махмудга жеткирүү экен да. Муну Алла тааланын тартуулоо ыролосу ушу. Эми шафааттын макамы ал. Экинчиси, периштелердин салаваты кандай болду десе, пайгамбарыбыздын мартабасынын бийик болушуна, улуу болушуна дуа кылуу жана Мухаммад алейхисаламдын үммөтүнө истигфар кылуу. Момундардын тарабынан салават айтуунун мааниси пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчип, жакшы көрүп, жана
азыркы айткандай улуу баалуулуктары, адамгерчиликтүү сыпаттары, кереметтүү мүнөздөрүн ушуларды даңазалап айтып, жашообузга алып келип, башкалар менен бөлүшүү. Түшүнүктүү болдубу? Бул биринчи тафсир. Экинчи тафсиринде Алла Таала Мухаммад алейхиссаламга ушундай сый көрсөткөн, ушундай урмат көрсөткөн. Бир дагы пайгамбарга Алла Таала көрсөткөн эмес. Көрсөткөн эмес Алла субхана ва таала. Мисалы, Адам атабызды жаратканда Алла Таала периштелерге буйрук берген. Не деп буйрук берген? Силер сажда кылгыла деген. Ва из кулна лил малаикати сжуду ли Адама фасажаду. Алла Таала айтат, биз буйрук бердик периштелерге. Адамга сажда кылгыла дегенде бардыгы сажда кылды. Илля иблис аба вастакбара ва кана минал кафирин. Иблис шайтан. Бул шайтандын атасы, Абул Джин. Булардын мен иблис шайтан. Бул не кылды? Жүзү үрдү, текеберленип, капырлардан болуп, бейиштен чыгып, түбөлүктүү дозокко бара турган, жана дозокко жетекчи боло турган, дозокко чакыра турган, мына азгыра турган, вот ошол жумуш ушул болуп калды. Ушул жерде дагы Алла Таала Адам алейхиссаламга сый берди. Бирок периштелер деле айткан. А Мухаммад пайгамбарыбызга кезек келгенде Алла периштелер деле айтып койгон жок, өзүн кошо айтып атат да. Бунан биз билип атабыз Мухаммад алейхиссаламдын даражасы каякта экенин. Түшүндүңүзбү сөзүмдү? Кандай даражада экенин бу жерден билип атат. Рухул баянда ушуну айтып атат. Имам Бухари рахматуллахи алейх айтат, Алла Тааланын салават айтуусунун мааниси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга таазим жана периштелердин алдында мактоо, алкыш көрсөтүү. Мындай дегени, демек Имам Бухаридин айтуусуна караганда Алла субхана ва таала пайгамбарыбызга салават айтат деген пайгамбарыбызды улуулап атат. Пайгамбарыбызды таазимин көтөрүп атат. Жана периштелердин алдында Алла Мухаммад алейхиссаламга салават айтып аткандан кийин көрдүңөрбү бунун макамы? Кандай алкышка лайыктуу деген айтуу мактоосу бул. Сахи Бухари китабу тафсирде. Алла Таала варафа'на лака дикрак айткан, биз сенин атыңды эй Мухаммад көтөрүп койдук деген. Мындай болгондо өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага айткан: "Я Алла, Адам алейхиссаламга мындай макам бердиң, Ибрахим пайгамбарга мындай бердиң, Муса пайгамбар менен сүйлөштүң, Ибрахим пайгамбарды дос туттуң, Иса пайгамбарды болсо ошонун колу аркылуу өлүктөрдү тирилттиң. Ушундай, мага эмне кандай дегенде анан ошондо Алла Таала айтканда: "Эй Мухаммад, сен атың кайерде аталса, мен атым тоюс кайерде аталса, ошо менен кошо сен атың да аталып атат. Ушу сага жетиштүү эмеспи?" деген. Кандай деген даража? Алардын баарына бербегенди сага бердим деген. Бардыгын бириктирсеңиз, бардык пайгамбарлар 124 миң пайгамбар. Bir rivayette 200 миң, bir rivayette 100 миң. Ачыгын, аныгын, акыйкатын Алладан башка эч ким билбейт. Ошо пайгамбардын баарына Алла Таалам канча макам берсе, биздин пайгамбар Мухаммад алейхиссалам макам андан жогору да. Андан жогору. Ошон үчүн ла илаха иллаллах анан не дейбиз? Азанда айтып атат, угуп атасыздар. Ашаду ла илаха иллаллах дегенден кийин эмне атат? Ашаду анна Мухаммадар расулуллах. Комат айтып атабыз намазда. Алла бардыгында. Алла кайерде пайгамбар Алланын аты аталса, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аты аталып атат да. Макулбу? Так. Демек, экинчиси, пайгамбарыбыздын динин бүткүл ааламга жалпы кылды, үстөмдүү кылды. Шариятына кыямат күнгө чейин Алла субхана ва таала жүргүздү. Бул бардык макамда бийик кылып Алла субхана ва таала айтты. Анан Аллама Сахави рахматуллахи алейх деген улуу имам өткөн. Бу киши айтат: "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна" деген Алла Таала өзү, периштелер пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават айтып турат деген. Бул араб тилинин грамматикасы менен келечекке айтылган да. Салават айтып койду, бүттү эмес да. Айта берет дегени абадан даиман түбөлүккө айтат экен да Алла Таала. Пайгамбарыбызга салават канча айтат экен? Bir gün эмес, bir ай эмес, bir saat эмес, bir жыл эмес. Алла пайгамбарыбызга салаватты түбөлүк айтат экен. Биз караңыз таксыры. Ошон үчүн алымдар мындай деп айтканда, качанга чейин Алла бар, ошого чейин салават бар деген да. Намаз токтойт, орозо токтойт. Түшүндүңүздөрбү? Мына зекет бардык мына амалдардын бардыгы токтойт. Бир гана амал токтобойт. Алла субхана ва таала качанга чейин өзү бар, түбөлүктүүбү, салават да түбөлүктүү. Мына ушул аят далил бар. Ошон үчүн иншалла баарыбыз айтабыз гана саллаллаху алейхи ва саллям.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Бұл ең қысқасы. Салауаттың түрлері мына. Құда қаласа кішкене-кішкенеден емеге беріп тұрауыз, мынау неле? Голосовой беріп тұрауыз, ошодан жаттап тұрасыздар. Эми негізгі бұл мақсатқа өте өрейлі. Құда қаласа еркектер саты 12-де, азырғы түні 12-10 минут қалған ошеден жолғауыз, баруыз, барауыз, бұйырса. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға салават айтып барауыздағы, мүмкін болса, анал жерде бабу Жабраил деп қойды. Жабраил періштенің атынан ешік бар. Жабраил періште келгенде ошол ештен кірчі екен. Бұл Мадинада Жабраил періште қанша жолы келіп кеткен да? Жабраил періште қанша жолы түшіп кеткен. Микаил періште қанша жолы келген. Мақұл о. Исрафил періште, ақырқысы Малакул Маут Азраил періште да ушын жер келіп кеткен. Бардығы. Ушында қасиетті жер, салават айтып барып ақырын Бисмилла деп оң бұт менен мешітке кіргенде дайыма оң бұт менен. Естегенде, аялдарға да еркектерге де. Бұл жерде адам намаз оқып алдынан өтпегілі. Кейбір намына өте өреткенде өте өре, андай болмайды. Жардан секіре өткен мен де секіре өреймі? Жоқ. Берге бизе шариятымыз бар, ақылдылық бар. Бұл жерде бар өле бір билип алым болып келіп алған жері жоқ та. Бізге оқшаған өле тоодон, жайлоодон түшіп өле баса өрген ушунун бардыгы эле. Ошон үчүн биз кичине эме кылайлы мынандай, булдай чоң мечиттерде сиз намаз, бирөө намаз окутат да, мынал өзүнүн сапы. Так, экинчи, бул биринчи сап деп эсептелет. Экинчи сап мына. Ошодон өтө берсеңиз болот нар жагынан. Үчүнчүдөн. 1, 2, болду. 3төн өтө бериң. Эчтеке болот. Мындай чоң мечиттерде уруксат берилген. Бул Мединада ушундай. Меккеге барганда буда кыскара чөт. Аякта адам көп да. Адам көп таваф кылган жерде намаз окуп, кысылып ушул жерге эле намаз окуп каласыз. Ошондо сажда кыла турган жеринен өтпөңүз, бул жерден өтө бересиз. Ал жерде бирге. Түшүндүңүзбү? Жанында эмес, сажда кыла турган жерге чейин өтпөйсүз. Мисалы мен намаз окуп атсам, мына жерге сажда кылам. Бу жерден өтүп кетпең. Анан наркысы экинчи саптан өтөсүз. Башка мечиттерде, бүткүл дүйнө боюнча мечиттерде 3-чү саптан өтсөңүз болот. Эгерде мечит чоң болсо, бирок намазкана кичинекей болсо, алдынан таптакыр өтсө болбойт. Пайгамбарыбыз айткан, ушунун күнөөсүн билгенде 40 жыл турганы буга жеңилирээк болот эле дейт. 40 жылын айткан эмес, 40 деп койгон аалымдар 40 жыл, 40 ай, 40 апта, мейли 40 күн деп эле коюңузчу. 40 күн ошол жерде күтүп турган жакшыраак болчу дейт да. Бугачы жеңилирээк болот эле дейт. Ушунун күнөөсүн билгенде, өткөндүн күнөөсүн билгенде. Ошон үчүн аялдардагы көңүл буруңуздар, эркектерде мына ушуга көңүл буруңуздар. Эми кирдикпи? Бисмилла, биринчи. Мечитке кирген адия ушундай болот. Оң бут менен киребиз. Бисмилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Пайгамбарыбызга салават айтып кирилет мечитке киргенде. Вассалату вассаламу аля расулилла деп. Мечитке киргенде. Андан кийин Аллахумма фтахли абваба рахматик. Я Аллах, маңа райымдуулугуңдун эшиктерин ачкын. Мечитке киргенден кийин жүрөгүмдү райымдуулук менен толтургун, ибадатка тартылсын, ибадатка ынансын. Кандай биз аз базарга келсек чыккыбыз келбейт го? Базарга барганда аз бирөө чыккысы келбейт го? Эмне болгон? Жүрөк бузулган, талкаланган да. Мечитке кирсек чыкканыбыз тез. Киргенибизден чыкканыбыз тез. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, момун адам мечитте суудагы балыктай, мунафык адам мечитте капастагы куштай дейт. Ошон үчүн биздеги алхамдулилlah мечитке киргенде сиз башка нерсени унутуп коюң. Алхамдулилlah, Алла Тааланын ушундай райымына келдиңизби? Ошол киргенден кийин эми 2 рекет намаз окуйсуз. Этикафты ниет кылып коесуз. Этикаф деп коет. Канча саат, канча минутта турсаңыз, ошо сооп жазыла берет сизге. Этикафты ниет кылып коесуз. Кыргызча эле этикафты ниет кылдым деп коюң. Айтыңчы кана? Этикафты ниет кылдым. Болду. Мына демек оң бут менен кирип атабыз. Бисмилла, вассалату вассаламу аля расулилла деп айттык. Бисмилланы айттык. Экинчиси вассалату вассаламу аля расулилла. Үчүнчүсү мечиттин дуасы. Аллахумма фтахли абваба рахматик. Төртүнчүсү этикафтын ниети. Этикафтын эмеси кene? Ниети. Болду. Эми жакшынакай бут кийимди бир жерге жакшы коюп алып, 2 рекет мечиттин акысын окуйбуз. Кандай? 2 рекет. Ар бир барган сайын окуй бериңиз. Бирок макру убакыт болбосун. Макру убакыт 5. 5 убакытта мечиттин акысы жана нафил намаздарды окуса болбойт. Тыюу салынат. Бул аалам талкананат да.
ошого чейин ага калтырбайт, ушул жер бейиш көтөрүлүп кетет. Же болбосо ким айтса, мени бул дене бейиште намаз окудум десе, ал жалганчы болбойт. Антында. Ханис деп коебуз, мисалы, антын сындырган болбойт да. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, мына 12-де Кудайым бурса барсак, мүмкүн ошол жерде намаз окуп, андан кийин мындайына басабыз дагы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай түз барып, бул жакта турат, кыбла бул жакта. Саламдашуу бул жерден болот. Өтүп барабыз дагы, мынандай карап саламдашасыз. Мындай кылып ассаламу алейкум эмес, же болбосо бул жакты карап алып эмес, аркаңызды каратпайсыз. Ошол жерге барганда мындай жакындап мүмкүн болушунча, андан кийин акырын үн менен эле кыйкырып, ассаламу алейка я Расулалла, дейбей, жөн эле өзүбүздү кармап, кичине башты ылдыйраак кылып, жүрөгүбүздө ушундай сүр, пайгамбарыбыздын алдына келген, падышанын алдына барсаңыз кандай болосуз? Сүрдөнүп. Мисалы, бул Аллаху акбар, пайгамбарыбыздын алдына келгенде кичине жүрөгүбүздө хайбат болсун, жүрөгүбүздө урмат болсун, эзаз, урмат, сый болсун. Ошону карап туруп анан ассаламу алейка я Расулалла, ассаламу алейка я Набиялла, ассаламу алейка я Хабибалла, ассаламу алейка я хайра халқилла, ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракату, ассаламу алейка я Расул Раббил аламин. Кыскасы эми салаваттар көп. Сиздерге азыр кыска нуска көбүн айта берсек, кайсынысы эсте калат. Ошон үчүн ассаламу алейка я Расулалланы унутпаңыз. Үчөөнү хотя бы жатап алыңыз. Ассаламу алейка я Расулалла, ассаламу алейка я Набиялла, ассаламу алейка я Хабибалла. Анан ким сизге салават айтырып берген болсо, ошону айтынан дагы ассаламу алейка паланчанын баласы паланчадан, же болбосо паланчанын атынан деп. Макулбу? Ошентип. Же болбосо мага ким айткан болсо салават айтып коюңуз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга деп, Алланын элчиси, ошолордун бардыгынан сизге салам деп коебуз да. Салам деп коебуз. Түшүнүктүүбү? Эми саламдын мааниси эко. Салам деген маани саламатчылык, апаттардан, кемчилдиктерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык апат, бардык кемчилдиктерден таза. Ошону айтыбыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям салам, экинчиси тынчтык дейт. Ассаламу алейка деп атканыбыз, Алланын элчиси, сизге Алланын тынчтыгы болсун. Тынчтыгы болсун, тынчтыкта болуңуз. Алла Тааланын аты. Бул экинчи мааниси, бул ассалам деген кимдин аты экен? Алланын аты. Тынчтык деген аты. Тынчтык деген аты. Ушундай кылып салават айтасыз дагы, ушул жерде анан кийин дуа кылабыз. Алла Таалага кимге дуа кылабыз? Аллага. Я Алла, пайгамбарыбыздын шапаатын мага насип кыла көрдү. Не кылабыз? Пайгамбарыбыздын шапаатын кыямат күнү ушул жерге чейин келдим, я Алла. Үмүт менен келдим, я Алла. Эртеге кыямат күнү барганымда, я Алла, ушу пайгамбардын шапаатынан кур калтырба. Пайгамбардын шапаатын насип кыла көр. Ассаламу алейка я Расулалла. Алланын элчиси, кыямат күнү мени да шапаат кыла көрүңүз деп. Түшүндүктүбү? Мени да кандай? Шапаат кыла көр, мени шапаатыңызга алыңыз деп, мынакей. Биз Кыргызстанда канча дуа кылып жүрдүк. Алла, пайгамбардын шапаатын насип кыл деп, ар бир дуадан кийин, ар бир намаздан кийин дуа кылабыз. Пайгамбардын шапаатын насип кыл, пайгамбардын шапаатына бөлө, пайгамбардын шапаатын я Алла бизге буйур деп. Мына ушул жерге келип айта турган сөзүбүз ушул. Алланын элчиси кыямат күнү бизге мени шапаатыңа бөлө көр, шапаатыңа ала көр деп. Түшүнүктүүбү мына? Ана иншалла Кудай кааласа. Андан кийин Кудай кааласа пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа да кылдык, салам да айттык. Эми кичине бассаңыз, бир аз эле бассаңыз, да кичинекей мындай тешикче бар. Ошол жерде Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Айерге салам айтасыз. Ассаламу алейка я Абу Бакр Сиддик, халифата Расулилlah. Ассаламу алейка я халифата Расулилlah. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын орун басары деп салам бересиз. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху деп. Андан кийин мындай бассаңыз, үчүнчү тешик бар. Ал жерде Умар разияллаху анху. Айерде ассаламу алейка я халифата Расулилlah Умар ибн Хаттаб разияллаху анху деп. Бол, ушу ойдан чыгып кетебиз. Түшүнүктүүбү туугандар? Эки рекет намаз дагы, пайгамбарыбыздын зияраты дагы, саламдын адеби дагы, салаваттын адеби. Мына сиздерге иншалла бир аз иншалла айтып бергенге аракет кылдык.
Ahli sünnet vel cemaаттын аламаты белгisi пайгамбарыбызга көп салават айтуу дейт. Көп салават айтуу. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биз көп салават айтайлы. Так. Эми хадистерди оюмча азыраак мен көп болуп кетет. Мен айта турган болсом, Кудай кааласа бул сабактарды уланта беребиз. Бүгүн азыр кичине чарчап келдиңиздер. Эс ала турган учур, убакытты көп мен кармабайын. Азыр Кудай кааласа иншалла жатаарда дагы 100 жолу аз дегенде салават айтып коелу. Канча деп? 100 жолу. Эң улуу салават намаздагы салават. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ушуну айта жүрүшүбүз керек да. Бул эң салаваттардын мырзасы ушул. Улуусу ушул. Анын кыскасы саллаллаху алейхи ва саллям. Макулбу туугандар? Анда иншалла биз 12 умт калган эркектер бете жолугабыз. Аялдар Кудай кааласа багымдаттан кийин, бирок Кудай кааласа мейли багымдаттан кийин биз силерге жол көрсөтөбүз. Каерден кире турган аны айтабыз иншалла. Болду. Субханакаллахумма ва бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын зияратыбызды кабул кылсын. Баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Баарыбыздын ата-энелерибиздин күнөөлөрүн кечирсин. Бардык мусулман бир туугандардын күнөөлөрүн кечирсин. Тирүүсүнүн дагы, өткөндөрдүн дагы Алла өз мээримине ырайымына алып, туура жолдон адаштырбасын. Алла субханаху ва таала жүздөрүбүздү жер каратпасын, ыймандан ажыратпасын, эки дүйнөдө шерменде кылбасын. Алла субханаху ва таала ден соолуктарыбызга, ырыскыларыбызга, бала чакаларыбызга береке пайыз берсин. Касиеттүү, нурлуу Мадина шаарын барктаганга, кадырлаганга, кандай ушул жерде өзүн алып жүрүш керек, Алла Таала талап кылгандай, буйрук бергенде алып жүргөнгө Алла товфик берсин. Пайгамбарыбыздын зияратын бу дүйнөдө да, ахиретте, бейиште да насип кылсын. Пайгамбарыбыздын шафаатын Алла Таалам бөлөсүн. Даражаларыбызды бийик кылып, Алла субханаху ва таала баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге амандык, тынчтык, биримдүүлүк, достук, ырыскы Алла субханаху ва таала насип кылып, келечекте Алла Таала мамлекетибизди өскөн, өнүккөн, ыймандуу, үлгүлүү мамлекеттердин катарына кошсун. Кандай биздин туугандарыбыз бизден дуа кылына деп тургандарын, алардын бардык кажеттерин Алла орундатып, ооруларга шифа берип, балалуу боло электерге Алла Таалам салих ыймандуу перзенттерди берип, карызга баткандарды карызынан кутулууга Аллахым өзү жардам берген болсун. Жаратканым өзүнө жакын кылсын, баарыбызды берешен кылсын, баарыбыздын жүрөктөрүбүздү тазаласын, күнөөлөрүбүздү кичинекей чоң күнөө, мурунку эски жаңы күнөөлөрдүн баарын Алла Таалам кечирсин. Алла Таалам жүздөрүбүздү жарык кылып, жүрөктөрүбүздү ток кылып, эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Бирахматика я